Саламатсыздарбы? Биз Алибия балдар бакчасынан өтүүгө тема боюнча артта калган жокпуз. Мындайча айтканда ар бир өтүүгө тема пландарыбыз бар. Өтүүгөн артта калган жокпуз. Мындайча айтканда ар бир өтүүгө тема пландарыбыз бар. Өтүүгөн Мадаминов колдоп чыккан энелер мектебин ата-энелер аябай туура көрдү. Биз ошо ата-энелердин иш чарасында өзүнүн учкул сөздөрүн да жазып, жылдызга теңедик, ата-энелер биргеликте иштедик, сүрөткө түшкөндөрүбүз бар, жана сүйүктүү биздин балдарыбыз ата-энелер иш учурунда деп жазылган. Бул эне үйдүн курду деп биз бул сөздү дагы алып чыгарып келдик. Бул мисалы буну энелер мектебин бул атага теңедик, ата менен сөйлөгөч менен биз түшүндүрүп бергибиз келди. Бул ата акылы менен деп биз бир үй-бүлөнү ата акылы менен башкарат экен. Эне жүрөгү менен башкарат экен. Апа жүрөгү, эненин жүрөгү чексиз. Чексиз энеге мээримдүү, жанагы боорукер, айта берсем энелерге ата өрүндө көп эмеспи? Ошондуктан биз кыздарын канат кылдык. Кызды пайгамбар сыйлаптыр деп коет. Сөзүбүздө бар го. Ошону кыздарды төргө коюп, кызды канатка. Ал эми бул бала кулчулук деп коет. Биз баланы эртегине койдук. Анткени бул тукумчулук бала бул үйдө калган, атадан калган мурас. Биздин ушул мектеп программасын ушул неме менен дагы сөйлөгөт менен чагылдырып кетет. Мадаминов агайыбыз өмүр баяны. Энелер мектебинин максаты энелер мектебин түзүүнүн зарылчылыгы. Энелер мектебинин жобосу. Агайыбыздай усталар дайым бар болсун, урпактар жолун жолдосун. Саламатсыздарбы? Мен тарбиячы Батырбек Ордурме, Кермекөз бала бакчасынын тарбиячысымын. Биз мектебибиздин атын энелер мектеби деп атадык. Энелер мектебинин негизги максаты балдарды тарбиялоодо ата-эненин ролу чоң. Алар менен биргеликте бекем иштейбиз. Ал эми экинчибиз эне үйдүн курду деп атадык. Эне үйдүн курду, эне мээримдүү, ак сүтөн, арылгон, эч нерседен бизден аябайт. Ал эми үчүнчүсү бактылуу каарылык. Бактылуу каарылык кыргыз элинин ат наасилин кыттай сактаган бактылуу каарылыкты жүздөрүнө төгүлгөн бактылуу энелерди кимдер гана билген. Дайыма бар болуңуздар бактылуу энелер. Ал эми дарак бул балдары мыкты адамдардан болуп чоңоюп, ата-энесине мээримдүү, дөөлөттүү каарылыкка үмүтсүз экендин. Дайыма бар болуңуздар бактылуу ата-энелер.